Sosnovka orta mектебинин 3-Б классында окуйм. Мен Чыңгыз Айтматовдун 95-жылдыгына арналган сүрөт конкурсуна катышууну чечтим. Чыңгыз Айтматов 1928-жылы 12-декабрда Талас областындагы Кара-Бура районунун Шекер айылында төрөлгөн. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары 150 тилге которулган. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары башка мамлекеттерге жаккан үчүн ал мамлекеттер өз тилине которуп алышкан. Анткени алар Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын эми өз тилине окуй алышат. Ошон үчүн Чыңгыз Айтматовду дүйнө жүзүндөгү бардык элдер тааныйт. Демек, кыргыз эли да Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын таанып окуп билишибиз керек. Мага Чыңгыз Айтматовдун «Аккеме» повести аябай жакты. «Аккеме» киносундагы Нургазы жакты. Ал дайыма Аккемени күтөт жана көргөндө аябай сүйүнөт. Анан Момун ата да жакты. Ал аябай боорукер жана акылдуу. Момун ата Нургазыга жаратылышты барктоо жана аяр мамиле кылыш керек экенин айтат. Ошентип Момун ата Нургазыга бул эне жөнүндө айтып берет. Бул окуя кыргыздар Эне Сайда жашап турган кезде болгон. Душмандар күтүүсүздөн кыргыздарга кол салып, атып, кырып салышат. Ошондо бир бала менен бир кыз аман калат. Кардуу хан Жез кемпирге экөөнү өлтүрүп кел деп буйрук берет. Жез кемпир аскадан бала менен кызды кубатайын дейт. Ошондо булгул эне келип, балдарды мага берди, алыс жакка алып кетем дейт. Кемпир булар кийин чоңойсо сени жана булгуларды атып жок кылат дейт. Бугу эне булгуларды мээримдүү кылып чоңойтом деп балдарды алып кетет. Көп күндөр жол жүрүп балдарды Ысык көлгө алып келет. Мына бул силердин жериңер. Эгин экип, мал багып, тынчтыкта жашайсыңар дейт. Ошентип кыргыздар кайрадан калың эл болуп көбөйүшөт. Көп жылдардан кийин адамдар булгуларды атып, кырып жиберишет. Булгулар таарынып башка жака кетип калышат. Мага «Аккеме» киносу аябай жакты. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары бизге жакшы жакка тарбиялайт. Адамдарга айлана чөйрөгө, жаныбарларга жакшы мамиле кылууга үйрөтөт. Нургазыга жаккан Аккеме мага да жаккан. Мен Аккеменин сүрөтүн тарттым. Бугу эненин да сүрөтүн тарттым. Бугу эне кыргыз элин кырылып жок болуп кетүүдөн сактап калды.